Demek büröge sen жамандап кетти да турабы? Sen gülüp koy. Мында саматёк деген сөз бар білесің мында. Ар бир нерсени өзүнүн ыгына калтырган болсоң, ошого переживать этип, ошону жаман көрүп, анын аркасынан барып компромат издеп, аны чукуп, аны жок кылам деп, эмне үчүн мындай айтат деп, эмне кылыш керек экен? Кереги жок экен ал нерсенин бар. Алла каалаган нерсе келди сенин башыңа. Алла каалаганчалык гана байлык келди. Алла каалаганчалык жаманчылык болду, бүттү. Сен проблема кылбайсың муну. Ислам акыйдасы ушул эки. Иманды мусулмандын акыйдасы ушул эки. Мындай жакшы ойлоп көрсөңчү, мындай ошону сагылган жаманчылыгын ойлоп көрө турган болсоң, кичинекей эле болду. Иманды сен көтөрө аласың. Эмне үчүн дегенде, Алла Таала кайсы нерсе боло турган болсо, сен көтөрө ала турганчалык гана берди, болду. Сен көтөрө аласың ошону. Көтөрө албай калбайсың. Билесиң ал ошол нерсе сага келмек, ушул нерсе сен разы болушуң. Алхамдулилlah. Bir geldi maşına onunla geldi. Tank da süzüp saldı. Tank emne kıldın anasını. Sanım yok subhanallah. Allah kalagançalık boldu bu. Bundan çoğurak bolgan bolsa sen götür albayt bolçusun. Sen bolgana kırıla oşunça olatasın. Maşına polunu sürdü ölüp olmasın. Şunday nerse. Demek жашоонда деле банкроттук келип калды eli. Bir gün tovarың өтпөй калды. Bir нерсе болду. Ушундай болмок машалла. Эмнекен эч качан ошонун аркасынан түшүп алып өзүңдү өзүң кыйнаба деген сөз. Жашоодо бул эң чоң хадис ушул эки. Пайгамбардын үйрөткөндөгүсү. Башка нерсени алып деле кереги жок. Жетишерлик. Качканда Кудай дейт. Кулганда Кудай дейт. Барды Кудайдан бол.